Айымса Жапарова шириндиктерди даярдаган чакан цехте 4 жылдан бери эмгектенет. Өзү жашаган айылда туруктуу жумуш менен камсыз болгонуна ыраазы. Анткени ал ушул жактан тапкан маяна менен үй-бүлөлүк кирешесин толуктайт. Ошондой эле ал жумушка жаңы келгендерге өзүнүн билгенин үйрөтүп келет. Көп кыздар келип ушул жерде иштеп, билбегендерге үйрөтөбүз, өзүбүз. Мен ушул сэндвич жасаймын. Жасап печкеге пышкам. Айымса Жапарова сыяктуу жергиликтүү кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылган. Бужум айылындагы бул чакан цех 2018-жылы ачылган. Өндүрүш ишканасы жеке ишкер Асылкан Саматовага таандык. Ал шириндиктерди даярдаганга кызыккандыктан бир туугандарынын колдоосу менен ишке киргизген. Мында торттордон сырткары булочкалар да даярдалат. Сэндвичтин эки түрүнү, сэндвич обычный, анан хот-дог чыгарабыз. Анан торттун көйлө түрүн чыгарабыз. Основной заказга чыгарабыз, анан продажага чыгарабыз. Цехте жалпысынан 15 жумушчу иштейт. Алар жарандардан түшкөн буйрутманы сапаттуу жасап берүүнүн аракетин көрөт. Көп учурда майрамдарга же туулган күндөргө жасалат. Негизи бизге торттор клиенттердин заказы, клиенттердин ою боюнча, каалоо боюнча алабыз заказдарды. Туулган күндөргө карата заказ берет. Өздөрү каалаган сөздөрүнү кээ бирде бейишим апам деген жазуулары болуш керек болот. Ошондой негизи клиенттин талабына жараша жасап бергенге аракет кылабыз. Анан тышкары ошо өзүнүн натуральный продукциялардан болот. Баткендин ичинен бардык эле аймактарына заказ келет телефон аркылуу. Бардык эле заказдарга жетишкенге аракет кылабыз. Бул жердин торту жакшы, сапаттуу торторду чыгарышат. Биз постоянно ушул жерден торт алып, заказ берип жүрөбүз. Азыр дагы ошо сиңдимдин туулган күнүнө торт заказ берген келдик. Жакшы, ушул өзүбүздүн айлыбызды тейлеп эме кылып турганы жакшы. Цехте даярдалган шириндиктер Баткен райондорунун бардык айылдарына жеткирилет. Атайын жеткирүү кызматына жумушчулар алынган. Негизи мындай шириндиктер табигый азыктар менен даярдалат. Тортко керектелүүчү нерселерди, продукталарды биз заказ менен Оштон алабыз, Бишкектен алып турабыз. Ошо магазиндер бар, алар менен сүйлөшүп алганбыз. Чалсак салышат, акчасын салабыз, ушундай. Кээде өзүбүз машина менен барып алып келебиз. Асылкан Саматова сыяктуу ишкер айымдар өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп келет. Алар аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртып, жумуш орундарын камсыздоодо. Айтымбек Аматова, Куштар Абдикарулу, Алтын бешик жаңылыктары.